дегенде тілек кылышчылар. Алдыңызда Манас атабыздын, Сайкал апабыздын, Жагымжапсын тұқымдар келіп отырат. Дүркүреген қол жабылары менен Жагымжапсын Кыргызстанда бизди даңазалап көргөзүп келишти. Мына ушул 32-чи Олимпиада оюндарында күнү-түнү күчүрмө деңгээлер менен ушул ийгиликке жетише алдыңыздар. Бүт кыргыз журту демин ичинен чыгарбай мелтиреп карап отурдук. Биринчи жолу Кыргыз тарыхында 3 медаль келип атат. Биринчи жолу Кыргыз тарыхында 2 күмүшкеден 1 коло келип атат. Биринчи жолу Кыргыз тарыхында Кыргыздын кыз сайкалдары өкөтөк байга чыгып анда келип атат. Биринчи жолу Кыргыз тарыхында кыргыз жигити жагы дүйнөлүк спортко киришет ушундай чоң ийгиликтерди көргөзгөндүгү мунун баарын бизди суктандырбай койбойт, таң калтырбай койбойт. Менин оюмча биздин келечегибиз дагы алдыда. Мындай күчөргөн балдар турганда уучубуз кура эмес экен. Дагы бир жолу биздин спортчуларга таазим. Андан кийин ушуларды таптап, ушуларды даярдап, булчугун бурдуш жерлерин оңдоп, медиктер жүрдү, адистер жүрдү, тренерлер жүрдү. Сиздерге аябай чоң таазим. Силердин жорголор, силердин күлүктөр алдыга чыгып келди. Дүйнөнү дүркүрөтүп, таң калтырып алдыга чыгып келди. Сиздерге таазим. Тренерлерге, медиктерге дүркүрөтүп турган. Ушул жерде бүт журт менен күнү-түнү уктабай. Дайыма чогуу жүрүшкө, дайыма чогуу бир туган ата-энелер отурат. Ата-эненин эмгегин өткөн кайдагы? Адегенде эле балдар жеш ата-энеме, мекениме деп өзүнүн ийгиликтерин ардашат. Урматтуу ушул биздин спортчулардын ата-энелери, бир туугандары, сиздерге таазим. Ушундай мыкты уул кыздарды төрөп, кыргыз тилдегин дүйнөлүк арада дөңгүрөткөн мыкты жүзүнгөн жаштарды өстүрүп чыккандарыңарга таазим. Кудайым дайыма жолуңарды ачсын, ийгилик болсун жана ушундай балдарыбыз көп төрөлө берсин. Сиздерге дайыма жол çok taazim. Neyse, kadrolu jurnalistler söz sizlerde, bazı sorularına cevap verirsiniz. Bizim sporcularımız olmasa, bizim jurnalistler için press konferansı başlar. Негизги иш-чара биздин Борбордук Тоян иналгандылар. Здравствуйте! Добро пожаловать, наши уважаемые олимпийцы. Мы начинаем работу нашей пресс-конференции. Продолжительность будет 20 минут. Просьба задавать только по одному вопросу, предварительно представившись, и обязательно указать, кому адресован вопрос. Начинаем пресс-конференцию. 2 стойки. Пожалуйста, можете подходить. Микрофон справа, пожалуйста. Кыргызстан Алматы агенттиги Элеман Карымшаков. Жеңишиңиздер менен куттуктар, урматтуу спортчулар. Мындай суроо бергендер атат. Баарыңыздар финалга чыккан Айсулу Тыныбекова, Абжол Махмудовдун агайларына, машыктоочуларына суроо узатып келди. Бир гана аз эле упай менен алтынга жетпей калдык. Ушул жерде буга чейин айтып өткөндөй психологдун жардамы керек болду беле сиздерге? Негизде ушундай муктаждык жаралды беле? Психолог менен иштешейин деген. Можно, пожалуйста? Рахмат. Биринчиден, урматтуу мекендештер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу ушул жердеги биздин спорттук үйөрмөндөрү, сиздерди ушул Токиодо келген спортчуларды жана машыктоочуларды жылуу тозгонганыңыздарга биз ырайчылык билдиребиз. Ал эми суроого жооп берип койсом, бизден психологдор болгон, биз орусча айтканда психологический сопровождение менен дээрлик 4 жыл иш алып барган инсандарыбыз бар. Ошол баардык биргелешкен медициналык тармагы жана башка биздин
ар тараптуу колдонуучулардын негизинде ошол ийгиликтер жаралды. Биздин сопровождитель спорту Өзүнчө барды эле. Галиман, давайте поймем вопрос, хорошо? Бұл жақтан мен сұрау болғансам, Фатима медиахаттан. Жеңішіңіздер үшін чоң рахмат. Мен бұл қыз-келіндер арасындағы күрөштің негізгі баштыруучусу Нурбек Зарбековқа. Береріне. Біздің негізі Айсұлу Құлыбекованың билем үстінен финалда ата-анасын шығарған бар өзгөрдік. Ошол жерде бізге түшүнүксүз болуп калган нерсе эмнеге десек кошулган жок. Ошол жерде жакшылап чечим эле бере аласызбы көрүнүштөргө? Рахмат. Бул деген спорт, ушул спортто Олимпиада оюндарында эл аралык деңгээлдеги калыстар тобу иш алып барат. Ал жерде андан тышкары түз экрандан кандайдыр бир үзгүчтөр кетсе кайтадан карап чыга турган мүмкүнчүлүктөр бар. Ал жерде мен ойлойм ошол бир болор болмос калыстар тобунан катышкандар кетиши мүмкүн, бирок Айсулуу күрөшүп жатканда андай деле кабачыктар болгон жок. Бул спорт эмес ошол килим үстүндө күмүш медалга атат. Все, коллеги, по одному вопросу. Пожалуйста, правая сторона. Мен суроом Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Нурсултан Турсунбеков, Кытайга спорт. Мен суроом ушул грек-рим күрөшү боюнча башкарчылыгы Азат Эркинбаев мырзага. Жеңишиңиздер дайым жол кут болсун. Аябай жакшы выступление болду Кыргызстан командасынан. Ушул чейрек финалда Жоломон Шаршенбеков менен Чобанын ортосундагы күрөштө сиз Жоломонду кандай тактикада алып чыктыңыз? Эмне үчүн буга чейин жеңип келген балбандан бул рет ири эсепте жеңип калды? Кандай ойлойсуз? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Сиздерге терең ыраазычылык, чоң рахмат. Келип куттуктап тосуп алганыңыздар үчүн. Эми бул Жоломон Шаршенбеков боюнча Жоломон бардык аракеттерин жасады. Бул эми спорт экен. Спортто күрөш болгондон кийин ошондой болуп калат. Кандай айтсам. Эми Олимпиада оюндар экен бул. Буюрса Жоломон эмки Олимпиадада сөзсүз жеңип келет. Спасибо большое. Спасибо большое. Левая сторона, пожалуйста. Чоң рахмат бизден ошол урматтуу спортчуларыбыз, атамекендик спортчулар, силердин жеңишиңер биз үчүн чоң тарых, чоң ийгилик, чоң сыймык болду. Куттуктайбыз. Анан мен азыр суроону ушул биздин жаңы алгачкы жолу Олимпиадага барып, анан ийгиликти жаратып келген кыздарга бергим келип жатат. Бул жерден айтып жатышат, ошол эле мээрим күмүшкө да чыкканга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Толук 70% эле иштеп 30% калып калды деген ойлор болуп атат. Ошого мээрим жана Нурбек мырза жооп берип койсо жакшы болот эле. Чоң рахмат. Мен менен Айпелек 22 жашта биринчи жолу Олимпиада оюндарына жолдомо жыйнап алышып, Олимпиада оюндарында татыктуу күрөш көргөздүккө айтылган себеп дегенде булар физиологиялык жактан дагы да өзүнүн күчүнө толо элек, акыл эсине дагы толо элек. Кудай буюрса ошол келе жаткан 24-жылкы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарында чоң ийгиликтер жаралып келген үмүттөрүбүз, тилектерибиз чоң. Ал эми ошол жогоруда айтып кеткендей, бул кыздарыбыз психологиялык жактан өзүнүн жашына жараша эң жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Спасибо большое. Правая сторона, пожалуйста. Не забывайте представляться. Азат Тахраджистан, Нуржан Кудубаева, мен Айсулу күрөшпеген менен куттуктайбыз. Буга чейин Айсулу Олимпиададан медаль алсам, өзүнүн жеке жашоомду курам деп элге сөз берген экен, бирок Олимпиададан медаль алды, бирок баары эле биз күтө беребиз да. Париждеги Олимпиада оюндарына катышасыңбы? Бул суроону негизи бул жоопту баардык кыргыз эли
Рахмат, саламатсыздарбы, баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Буга чейин дагы көптөгөн сөздөрдү айткан, жалпы кыргызстандыктарга сөз берген, мен аны унуткан эмесмин. Ушу бүгүнкү күнгө чейин келип, ушул Олимпиада оюндарында күмүш медальга жеткенимдин дагы бул себеби ушу кыргызстандыктарга мен сөз берген үчүн ар бир канчалык кыйналган, кандай гана күндөр болбосо дагы мен кыргызстандыктарга сөз берген үчүн мен ушул бүгүнкү күнгө ийгиликти жаратып турабыз. Ал эми болсо мен жеке жашоо боюнча дагы алдыда дагы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына катышамбы деген азыркы учурда чынын айтсам менде эч кандай ой жок. Өзүңүздөр билгендей эле алтын медаль алам деп барган болчумун. Бул Аллах Тааланын буйругу менен экинчи орунду алып ушул жерде отурабыз. Мен эгер кандайдыр бир чечим чыгарганда, ушул учуп келатканда деле, күрөш бүткөн күндөн кийин деле мен жеке машыктыруучулар менен, жалпы биздин командабыз менен биргеликте чогуу отуруп сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен ойлойм, бир аман эсен өздүн мекенибизге келип алдык. Буйрса бир жума болобу, бир ай болобу, өзүбүз толугу менен өздүн абалыбызга келип алгандан кийин биргеликте командабыз менен отуруп сүйлөшүп алып, жыйынтык чыккандан кийин мен албетте кыргыз элим, жалпы кыргызстандыктар менден күтүп аткандан кийин мен өзүмдүн чечимимди сөзсүз түрдө сиздерге биринчи айтам. Спасибо большое. Вы даже молодец. Другая сторона, вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Аида, телеканал «Мир». Вопрос адресуется Айсулу Тумбековой. Мы все видели, перед тем, как улететь в Токио, у вас были электронные четки. И такой вопрос, перед тем, как выйти на арену, была ли у вас какая-то личная, как вы преодолели этот стресс? Может быть, вы как-то медитировали или много молились? Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Как вы сами себя лично подготовили перед боем? Өзүңүздөр билгендей эле 2016-жылы Олимпиада өткөн болчу. Бул Олимпиада өзгөчө, убактында өткөн жок. Мындайча айтканда, аябай күтүүсүз менен келген Олимпиада оюндардын бири менин жашоомдо 5 жыл өттү. 5 жылдан кийин аман эсен Олимпиадага да барып келдик. Көрмандарга мүмкүнчүлүк болбой калды. Биз менен ошол жерде чогуу биргеликте биз тарткан эмоцияларды, биз тарткан сезимдерди кошо биргеликте сезгенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Бирок ошентсе дагы Олимпиада жакшы деңгээлде өттү. Бул Олимпиадага баратканда 5 жыл биз Олимпиада оюндары бүткөн күндөн баштап 5 жылдайын биргеликте мен командам менен ошондуктан айтарым, бул ар бир адамдын биз эмгек кылып баргандан кийин ошол жерге жетип алып, сен кандай бир башкача сураның же болбосо эме ар кимдин ар кандай ишеничтери болсо деле ал нерсе деле жардам бербейт. Сен дайындап келгенден кийин алдыга койгон максатка сен толугу менен жасаш үчүн, күрөшүш үчүн чыгыш керек. Мен ал жака күрөшкө баргам. Мен албетте мусулмандын кызы болгондон кийин мен Аллах Таалага ишенем. Ар бир ушул туруп атканыбыз, жатып атканыбыз, басып атканыбыз, тамак ичип атканыбыздын баардыгы бул Аллах Тааланын ыраазычылыгы менен ушунун баардыгын көрүп жатабыз. Ал эми мен күрөшүм, бул мен өзүмдүн жеке тандоом, бул тандоомду жалпы кыргызстандыктарга колдоп жатат. Ошондуктан мен ошо кыргызстандыктарды сүйүндүрүш үчүн мен колумдан келген, бүгүнкү күндө колумдан келген нерсени жасап жатам. Рахмат. Спасибо большое. Павел, пожалуйста. Саламатсыздарбы, Арал радиосы Елансырған мен суроом ошол Абыжол Махмудовго берилет. Финалда ошол өзүбүзгө баягы алтын медаль алыш үчүн кандай эреже тактика жетишпей калды сизде?
алтын медалға ие болушы үшін. Саламатсыздар, урматтуу мекемештер, урматтуу кыргызстандыктар. Биринчиден чоң рахмат ушинтип салтанаттуу аземде бизди тосолор. Биз эң жогорку деңгээлде тосолгандарга терең таазим этмекчибиз. Финалда болсо, финалда чынын айтканда бир аз уверенность эткен жокмун да. Бир аз уверенность, бир аз тактика жагынан ката кетирдик. Эми бүт бүгүнчүлүк болгон утканга мен чүнөкөм, эси бүт колумдан келген аракетти кылып утуп калсам, мен действительно мен слабыйракмын, дагы жеңип алып утсам болот. Жок, мен даярдык болчу, мен күрөшүп, эски колумдан келген нерсенин баарын жасап алсам, мен ута турган болчу экен. Мен просто өзүмө ишенген жокмун, андан кийин мен колумдан келген нерсенин баарын коштогон жокмун. Ошондуктан бул нерсе да мага мындан чоң сабак болду. Буюрса, мындан кийин мындай каталарды кетирбейм деп, ушуну именно ушул башкаларыбыздан катуураак иштеш керек. Жана Олимпиада оюндары ушул именно 4 жылда бир болгон үчүн бир жаш керекти уже болду. Мен айтам, 4 жыл үч керек болуп Олимпиада. Ошондуктан бул Олимпиада аябай кызгаттык менен Альбис Баткага сон настрой менен чыгаттык, ошондо бирок бүгүнкү күндө күмүш медалга да мен нааразы эмесмин. Алхамдулилла, бүгүнкү күндө күмүш болуп, кандай жеңиш болбосун, биринчи очередде мен ден соолугум жакшы, эч кандай травма болгон жокмун. Дальше спорту кантип чоң-чоң ийгилер багансам болот. Спасибо вам большое. Давайте поаплодируем. Следующий вопрос, пожалуйста, левая сторона. Кактус Медиа, Лиза Лазова. У меня вопрос к тренерам, в частности, главному тренеру по женской борьбе Нурбеку Кузабекову и главному тренеру по греко-римской борьбе Азату Рахимову. Скажите, пожалуйста, вот что Мерим, что Джоломан, Айбери, им всего по 22-23 года, да? И чтобы они дошли до следующих Олимпийских игр и выдержали эту славу, да, и подготовились на должном уровне, что вы будете делать и признаете ли, что это психологический фактор может надавить, да, чтобы довести, подготовить спортсмена к следующим Олимпийским играм, да? И какие ваши шаги, и попросите ли вы у государства, да, штатного